Мен Анапия Жамалхан Ортарык айылынын тургуну болом. Ушу касиет жолунда кыргыз элибиздин жер төшөктөрүн, кыздын себин, кыргызымдын жаздыкчаларын баарын деген ишмерлик менен, уузчулук менен алектенем. 3 кызым бар, Кыял, Асел, Мээрим кыздарым. Ошо кыздарыма дагы ошо төшөктөрдү ырым кылып, бул төшөктөрдүн касиеттери өтө күчтүү десек болот. Аны деген мен азыр түшүндүрүп бере албайм. Бул төшөктөрдү алган адамдар мына мисалы үчүн бул жеңе төшөк, эт төшөгү, кыргыз журкан 4 төшөгү 6 жаздыгы менен бул жеңе төшөк деп коет. Алган кишинин келиндин, кыздын үйүнө кут, ырысты, береке кирет. Бул жогору жактын буйругу менен, мен кандай болгонун билбейм. Калган жер төшөктөрдүн баарын тең мынакей заказ менен да жасайбыз, мындай да жасайбыз. Кыздын себеби буларды мен касиет жолунда жүргөндөн кийин, өзүмө түш ая менен берилгенден кийин айыл тургундарына жардам иретинде насыяга берем. Көбүнчө бүт айыл, мына моякта Карабалта айылы бүт, Чорголу, Ортарык, Кумарык, Бөксө жолго чейин, Сосновкага чейин, биягы бүт большевик эмелерге чейин, бүт айылдарга чейин насыяларды берем. Эч кимсин тааныбайм. Паспорттун гана кичире копиясын алып калып эле насыя берем. Элге берген менин жардамым. Алар өздөрү качан акчалар болгондо шарттарына жараша мага которуп турушат. Өздөрүнүн шарттарына жараша которуп турушат. Жеңе төшөктөрү, себимдин төшөктөрү мына колго жазалат. Анакей, ар ким ар кандай. Жакарттан бар, Мрамордон бар, Жакарттан бар, бул жагы деген эмелерден бар, баркыттардан бар. Ким кандай кааласа, заказ берсе, ошондой заказ менен жасап бере беребиз. Биз мынакей бүгүн Курама Ордо мемориальный комплексинде турабыз. Ушу мемориальный комплекстин түбүн түптөп, башын баштап койдук. Бул жерде аян менен, жогору жактын буйругу менен, уруксааты менен, Курама атабыздын уруксааты менен алынган өз колубуз менен уузчулук, умайчылык касиетибиз менен жасалган боз үй. Бул боз үйдү сөөгү 2 кылым өткөн, чоң тайнесинен сөөгө жасалган. Кийинсин болсо токмоктон, поштон алып келип, мына сиңдилерим Анаркан Чачкей болуп, сиңдилери менен колго тигип жасаганбыз. Бул боз үй түркүк, бул жерде бул биздин боз үй эмес, бул кыргыз элинин боз үйү. Бул жерде аалам менен, табият, жаратылыш менен айкалышып, түркүк кыргыз элинин уюткусу уютулган. Үзүлгөн дулаган, чачылганды жыйнаган, кыргыз элимдин бир башына бир кыйынчылык келген убакта кыргыз кыздары чыгат. Кыргыз кыздары ушу кыргызымдын казынасын толтурууга салымын кошуп, кыргыз элинин түбүн түптөп, уюткусун уютуп, кыргыз элдин башаатына кайтырып, элибизге, журтубузга тилегин салып көтөрөт деген маалыматтарыбыз өзүбүздүн алган аяндарыбыз менен жасалган. Бул Каныкей апабыздын берген аяны менен жасалган боз үй. Бул жерде кыргыз элибиздин уюткусу уютулган. 11 жылдан берки уюткусу уютуп, бул буга чейин эч кимге айтпай, ошо уюткубуз ирип кетпесин, эч кимге чыкпайсыңар деген чөптөн жапыс, желдей жумшак, суудай таза болуп, акырын карапайым кыргызымдын карапайым кыздары болуп, ушу жерде уюткусун уютуп келдик. Кыргызымдын бул жерде бүтүндөй 7 дубандан келген, бүтүндөй Кытай элинен, Япония элинен, Алтай жерине мына 3 сиңди барып келдик. Баштапкы башаатыбызга кайтуу үчүн ушу аян менен 10 күн жүрүп, Айкөл Манас атабыз басып келген жерге барып, алып энергетикасын алып келдик. Бул жерде деген өтө касиеттүү жер. Бул жакта мына Кайберен энелер, бул жакта Азиз бирлер, биякта Эчен деген чынар теректер, Эчен деген аталар жибек жолу өткөндө ушу жердин баары мазар. Башынан аягына чейин улуу рух баштапкы аталарыбыз жаткан жер. Ошон үчүн бул жерде өтө энергетикасы күчтүү, кайып кербен, улуу рухтун ушу кылган кызматыбыздын негизинде кайып кербен деп көзгө көрүнбөгөн нур энергия менен кайып кербен аталып, ошо кыздардын зоболосун улуу рух ата тектерибиз көтөрүп турат. Биз буга ыраазычылык билдиребиз. Жанагы айткандай, бул боз үй кыргыз элибиздин түбү түптөлгөн боз үй. Бул боз үйдүн
башталышы чоң тайнебизден калган боз үй, чоң тайнебизден калган боз үй. Калгандарын баарын жасап чыкканбыз. Кийиздерин дагы мына сиңдилерим менен өзүбүз кол менен тигип, уузчулук десек болот, уузчулук, өнөрчүлүк десек болот, ишин жасалгасын баарын өзүбүз жасап чыкканбыз. Бул боз үйдүн турушунун тарыхын айтып берейин сиздерге. Бул боз үйдү касиеттүү Арашан атада Канике апамдын түш аяны менен түптөлгөн. 14-жылы түптөлгөн. Кантип түш аян берилгенде кыргызымдын түпкү башы, каада салты менен кыргыз элибиздин ак боз үйүн түптөп чыгасыңар колуңар менен деп. Канике апанын 40 кызынын боз үйү болот депчи. Ошонун негизинде мынакей кыздар менен бул боз үйдү колубуз менен жасап чыккандан кийин азыркы кыргыз элибиздин бул боз үйдө азыркы күндө уюткусу уютулуп, кыргыз элибиздин бүтүндөй кыргыз элибиздин уюткусу уютулуп турат. Уюткунун башы Кожомкул атабыз берген актыгы менен, Канике апабыздын берген актыгы менен касиеттүү Айкөл Манас атабыздан, Арашан атадан алып келип ушу жерде 11 жылдан бери уюткусу уютулду. Уюткусу уютулуп, үзүлгөн, улаган, чачылганды жыйнаган кыргыз элимдин ошо үмүтү үзүлбөсүн деп аян менен, ошо үмүт таш аян менен да калганбыз да. Бул жерде бул боз үйдүн касиети өтө күчтүү. Түркүк турат. Кыргыз элибиздин түркүгү турат. Түркүктө аалам менен ааламдашып, табият менен жуурулушуп, адамзат менен жуурулушуп, тамыры менен ошо уюткубуз жеренеге терең тарап кеткен. Жеренеге терең тарап кеткен да. Кантип баштадык? Ушул жогоруда эжем айтып кеткендей, ар бир адамзаты, кыргыз элимдин ар бир адамзаты нурдан бүткөн эл да, ар бир адам касиеттүү. Анан ушул боз үйдү дагы ушу эжем, сиңдим үчөөбүз тигип, кыргыз элинин боз үйү дегенден аян менен берилген боз үй болгондуктан ошо 15 күндүн ичинде бүтүрүп, Ноорузга тигип, түркүгү орноп буйруса, ушул жерде аябай касиеттүү боз үй да, аябай касиеттүү боз үй. Илгеркилер айткандай, илгери төрөгөн келиндер умайчылык менен төрөшкөн, умай энелерибиз ырымдаган, больницага барган эмес, дарыланган эмес. Ушул жер аябай касиеттүү десек болот да, умайчылык энелерибиздин касиети аябай иштейт. Адам баласы бул эки нерседен турат: дене жана жан. Биз азыркы алтын доорго өтүп кеткенибизди адамзат билбей эле, биз дене досту гана багып атабыз да. Азырча дене дос кандай? Дене дос топурактан жасалган, кайра биз топуракка барат денебиз. Рух ааламдан келген рух, бул жан. Жандын азыгын азыр көп адамдар алганды билбей жатышат да. Жан азыгы ааламдан түшкөн нур энергиясы менен алынат. Муну жалпак тил менен түшүндүргөндө, муну мындайча айтканда көп түшүнүшпөйт. Мисалы үчүн машинаны алсак, биз машинага моторуна май куйбай эле темирин эле карап аткандай да. Моторго май куйбасак жүрбөйт да, алчы. Машина жүрбөйт да. Ошондой эле азыр ар бир ушу кыргыз элибиз мүгдүрөп турат да. Жан азыгын ала албай, алтын доордун ушу кандай киришти билбейт, энергетиканы билбей мүгдүрөп азыр оорукчандар көп болуп атат да. Жанды кейтет да. Ушулчу ушул нерсенин жан азыгын кантип алышат? Жан азыгын табияттан, биз адамзат өзү табиятпыз. Табияттан, жаратылыштан, күн нурунан, тилек кылып ай нурунан, мисалы үчүн күндүзү күн нуру, түнкүсүн ай нуру, жымыңдаган жылдыз нуру, жаратканым тилимден, оюмдан, боюмдан кеткен күнөөнү кечирип мага жан азыгын бере көр деп тилек менен, тилек деген тилиң менен эк сурап ал. Ошол нерсени эмне керек? Ошол нерсени тилек кылып алыш керек. Ошол нерсени адамзат ала албай, азыр мүгдүрөп турган убакта. Ошон үчүн адамзат жан дос менен дене досту айкалыштырып жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ак карабыз.